Muhtaç adamga dagы zakat бериш керек ошо. Мындайды күткөн эмесмин мен чын эле. Бул жерде ар кандай жаңыбыздагы балдар бар. Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Балыкчы шаарындабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, туп-тура бир ай мурда биз ушул Балыкчы шаарындагы нурлуу балдарды өнүктүрүү борборуна келгенбиз. Бул жерде жалпы майып балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окушат. Негизи эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга абдан көп жардамдар керек. Биз бир ай мурда тартып кеткенден кийин биздин 7 каналда эфир аркылуу көрүп, учурда көмөк колун сунгандардын саны арбын. Бүгүн да биз атайын Алтын Нар зекет фонду менен биргеликте ушул балдарга атайын шаймандарды жана керектүү нерселерди, аны менен катар акчалай дагы бир жардам алып келдик. Кандай жардамдар, эмне деген жардамдар, аны сиздер менен биргеликте чогуу билсек. Ушул жерде буйруза мына ушундай балдарга керектүү шаймандарды азыр алып кирип келатабыз. Бардык балдарга тапшырабыз. Менин колумдагы абдан эмне экен? Өзү да кызык, азыр кирип көрөлү. Кириңиздер. Мынакей келиңиздер, кириңиздер. Мына ушул жерде биздин балдар окуп, билим алып, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап жатат. Негизи эле ушул Алтын Нар зекет фонду канча жыл болду ушундай иш алып барып атканына? Zakat fondu açkanı 2-3 yıl oldu. Bu fond açkan geçen bizim уже көп oldu. 8-6 yıl geçen уже немесе барга карай. Немесе Жардам берип бересиз. жардам берер ооба. Анан бул фонд ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга анан дагы көп жардам берген биз интернеттерден көрүп атабыз. Анан бул фондду атайын телевизордон көрүп, билип, өзүм жардам берип коеюн деп келип атасыз. Бүгүн Şu bala kirgen nesiler немесі bu bala da kirgen nesi de karачы. Шаймандар. Ооба. Шаймандар. Жакшы, Хабиб байке дагы бир суроо. Ушул баягы зекет Алтын Нар зекет фонду түзүлгөндөн бери жалпы канча үй бүлөгө, канча ушундай мекемеге жардам бердиңиздер? Анан бул жыл сайын уланып турабы ушундай? Сал бериш керек ооба. Кар жыл неме дагы муктаж адамга дагы неме закат бериш керек ошо. Аябай муктаж болчубуз. Себеби балдарга бардыгына массаж керек. Анан ар кимдин диагнозу ар кандай. Биз ар кандай шайман менен жазашыбыз керек эле. Элементарный нерселерибиз жок болчу. Керек болсо сиздерге чоң рахмат. Азыр дагы көрөбүз. Мен көрүп эле көзүм тоюп кубанып атам. Негизинде бардык шаймандар келген, анан биз мына ушул үйдүн жетекчиси катары эжекебизге да байланышканбыз. Ушунча балдарды багып атабыз, өстүрүп атабыз, аларга кам көрүп атабыз. Ушундай жардамдар тез келип турабы же кийинки убактарда келүүлөр азайып атабы? Биз жакка куш келиптирсиз деп атабыз. Өтө аябай кубанып сиздерди кубаныч менен тосуп алдык. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун дайыма. Ар дайым сизге ден соолук берсин, үй бүлөңүздө ар дайым тынчтык болсун. Тапканыңызга береке берсин, эл жерибиз тынчтыкта болсун. Бул жерде биз азыр сиздер айткандай, биз көпчүлүк балдар менен иштейбиз да, бул жерде ар кандай жаңыбыздагы балдар бар, диагнозу көп да, анан ушундай бир жакшы адамдар келип сиздерге мындай эмне керек деп мындай бизден сурап эле кетсе дагы биз ушундай бир ушундай жакшы адамдар бар экен, кайрымдуу адамдар бар экен, ушундай биздин чынында эле биздин муктаждыгыбызды чече турган жалгыз эле биз эле эмес, биздин балдарга дагы каралашкан адамдар, жакшы адамдар бар экен деп сүйүнүп калдык. Анан азыр ошо Гүлшаттагы эжеке ушундай биздин ушундай жакшы спонсорлор бар экен, жакшы инсандар бар экен. Биздин балдарга эмне керек дегенден ушу биз эң негизги балдарга керектелүүчү, күнүнө колдоно турган, эртең менен кечке чейин колдоно турган ар бир балага негизи мындай өзгөчө бала болгондугуна байланыштуу
бизге көп нерселер жетишип болчу да негизи. Анан эми өткөндө биз колдон келишинче буюрса ушундай каражаттарыбыз, ушундай буюмдарыбыз эгер бизге жетиштүү болсо, балдарга дагы мындай акыл эсине, ден соолугуна, калыбына келтиргенге дагы кичине жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөк деп биз суранган элек. Анан биз ошо ушундайлар бар, ушулар керек болду, ушундай керек азыркы күндө биз балдар менен иштегенге эң жакшы мүмкүнчүлүк деп мен дагы ушу суранып жазсам, ошо биз бүгүн өзүбүз сүйүнүп отурабыз. Биз суранган нерселер келди окшойт деп мына үмүттөнүп сүйүнүп отурабыз. Рахмат. Сылага дагы рахмет. Балага карайлы барлыгы немеси караш керек. Биздин ады исламча немеси муктаж, мындай балага караш керек. Барлыгына миллет. Биздин дагы сыла дагы рахмет сылага. Алла разы болсун. Аны мезе бата менен эл көгөрөт дейт. Бүгүн мынакей апаларыбыздын кубанычында да чек жок. Анан биздин мынакей 86-га чыккан апабыз бир жакшы бата берейин дейт. Келиңиз бата бериңиз апа. Эмесе батырлар-ай, ишиңерге ийгилик, айдан аман болгула, жылдан эсен болгула, оорубагыла, онтобогула, Кудай жакшылыкты бере берсин, берген жакшылыктын берекеси боло берсин. Балаңарды ыймандуу болсун, кыздарыңарды ыймандуу болсун, өзүңөргө Кудай ыйманды жүрөгүңөргө уютуп, бизди дайым ушинтип эстеп жакшылык жагында жүргүлө. Жаманчылыкты Кудай көрсөтпөсүн. Аман болгула, ушу менин жашыма чыгып, 80-90 өткөр 100гө чыккыла. Балдардын чайын ичип аман жүргүлө, ак жол. Андан айында. Ал эми биздин азыркы кийинки бара турган жерибиз мына ошо Балык шаарында үйүндө дагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Ал жака да барып, мына Хабиб байке менен биргеликте аларга дагы өзүбүздүн көмөгүбүздү, жардамыбызды чогуу көрсөтмөкчүбүз. Аны эмесе кеттик. Сумга сызга немеси берейли. Алла разы болсо. Алла разы болсо. Биздин закат биздин парзы бу. Сылага. Фондго мен каалайт элем ушинтип эле элдерге жардам берип жүрө берсин. Кудайдын кишилери турбайсыңарбы? Сиздерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик каалайм. Сиздерге да көп ден соолук каалайм. Мынакей азыр дагы биздин Хабиб байке келип өзүнүн акчалай жардамын көрсөттү. Мен ойлойм, муну баардык ушул кыздарыңызга, балдарыңызга керектүү бир жакшы нерселерди, буюмдарды аласыз деп. Буюрса дагы ушундай жардамдар көп болуп турсун. Сизге ден соолук каалайлык. Ушундай балдарды тарбиялап отуптурсуз, ушундай кыздарды тарбиялап отуптурсуз. Ден соолугуңуз бекем болсун. Эч качан кайгырбаңыз. Бул деген эми турмуш, жашоо деген ушундай. Ар дайым көңүлүңүз көтөрүп, ушу балдарыңыздын маңдайында сиз аман болуңуз, бар болуңуз. Анда эмесе биз кийинки дагы бир жардам бере турган жакка барабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей дагы бир Хабиб байке менен дагы бир биздин апабызга келип атабыз. Бул жерде дагы 3 адам ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Азыр келип колдон келген жардамды чогуу бирге көрсөтөбүз. Хабиб байке Алтыннар Зекет фондунун жетекчиси. Атайын бүгүн сиздин үйгө келип атат. Ушундай жалгыз бойон экен, ушундай балдарына жардам берели деп. Закат. Биз мусулманча мен закат 40 миң сомго сизге берейли, сиз алайли. 40 сом мына ушул сизге жардам. Үй бүлөңүзгө келгениңерге. Мындайды күткөн эмесмин мен чын эле. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Эмне дейин, баарыңарга ден соолук. Ар дайым ушинтип элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Азыр дагы урматтуу көрүүчүлөр, Адилет байкеге келдик. Адилет байке биринчи группадагы майып, көзү көрбөйт, кулагы дагы чала угат.
азыр мына ошол фонд кайрадагы Адилет байкенин үйүнө келип жардам көрсөткөн атат. Мен интервьюну мына ошол Адилет байкенин келинчегинен алайын. Келинчек айтып берсин. Эжеге саламатсызбы? Канча жылдан бери оору чалыңыз? Көзү көрбөйт экен, кулагы укпайт экен, Кезинен бери эле ооручу. Анан мен экөөбүз үйлөнгөндө кичине жакшыраак болчу. Анан үйлөнгөндөн кийин начарлай баштады. Бишкекке барып келдик жакында эле. Анан биз лечение алдык, анан чоң аппаратка түшүп эле деген. Анан азыр каражатыбыз жок. Бара элек көрүнгөнгөчү. Или операция кылабыз, или операция кылбайбыз, текшеребиз деген көзүнчү. Анан ошо өмүр бою эле инвалидке чыкты. Анан 6 балам бар, ошо квартирада турабыз үйдө. Жер алганбыз мэриядан. Таны биякта балыкчылыктар жардам беришет. Бизге тамак аш андайларданчы. 8 адам бар. Атасы көз көрбөйдү, немеси кулак укпайдү. Апасы немеси балалар 7 бала, 6 бала бар. Мен сизге биздин закат 50 000 сум закат берейли. Аларыңыз болсо сиз алайлы. Алып коюңуз. Алып коелу. Чоң рахмат сиздерге дагы ошо алып бараткан каналдарга чоң рахмат. Алла разы болсун, мындай бүткөн эмеспиз биз. Не бар билбейм, ушу күйөөмдү ошо бала больницага көргөзөт элем. Ошо акча жетти. Балдарым окууга кеткен действительно акча жок болчу. Балдарым окууга кеткен чоң рахмат. Сен окуган үчүн чоң рахмат. Мындай бүткөн эмес. Төрөлгөндөн баштап эле азыр 44 жашка чыкты. Төрөлгөндөн баштап эле мен өзүм карайм. Атасы болсо каза болуп калган. Жалгыз өзүм карайм. Калган балдардын баары үйлөнүп кетишкен. Ошо баягы жаш кезде да билинбейт экен. Азыр жашап калганда муну багыш кыйын экен. Ошо. Жалгыз карайсыз. Жалгыз карайм, эч ким жок. Пенсия алган пенсиялар өзүнө жетеби, жетпейби? Бул өзү 8 000 алат. Мен квартирада турам, анан ага төлөйбүз. Muhtaç adam. Benim mesela Müslümança, İslamça, ben zekat 30 000 sum sizge vereyim. Allah razı olsun. Ой, рахмат. 30 000 сом. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İslamça. Allah razı Amandasın olsun. болгула силерге рахмат, ушинтип элди кыдырып ушундай жетишпеген үй бүлөлөргө, ушундайларга. Sana izleyiz, bunda adamga. Чоң рахмат. Bizim millet. Кудайым өмүрүңөргө береке берсин, бактылуу талайлуу бол, ак жол, жолуңар ачык болсун, ишиңерге ийгилик. Аман эсен болгула. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн Балык шаарында Алтын нар зекет фонду өздөрүнүн жардамын көрсөттү. Чындыгында муктаж адамдар көп. Алардын бардыгына өзүнүн акчалай жардам жана ошондой эле шаймандарды алып келип жардам берди. Ал эми мына ошондой жардам колун сунган инсандар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Төмөндөгү номерлерге кайрылып, мына ушул муктаж адамдарга ар дайым жардам берип, көмөк колуңуздарды сунуп жүрүңүздөр. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.